Биздин тышкы саясатыбыз көп векторлуу багытынан тайбайт. Егемен Кыргызстан, Америка, Европанын жана Азиянын мамлекеттери менен өз ара урматтоонун негизинде кеңири кызматташууга умтулат. Россия наш главный союзник и торгово-экономический партнер, поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам сегодня. Еще раз спасибо вам за приглашение и теплый прием. Спасибо. Кыргызстан бир тууган Казакстан менен болгон мыкты мамилелерди ар дайым жогору баалап келген жана мындан ары да тыгыз кызматташтыкты уланта берет деп ишендирип кетем. Көп кылымдык коңшулук алаканы өз ара пайдалуу кызыкчылык үчүн колдонууга умтулуп, ал тажрыйбаны улам арттырып, жылдан жылга байып жүрүп олтурушубуз керек. Кыргызстан бир тууган Өзбекстан менен мамилелердин жогорку деңгээлине ар дайым өзгөчө маани берип келгендигин жана түзүлгөн тыгыз кызматташтыкты бекемдөөгө жана тереңдетүүгө даяр экендигин белгилейм. Соода экономикалык кызматташтыкты жана башка байланыштарды мындан ары да өркүндөтүүнү, соода жүгүртүүнү $1 миллиард жеткирүү үчүн конкреттүү кадамдарды таштоону макулдаштым. Бул өлкөлөр менен тамырыбыз менен тарыхыбыз жалпы, тагдырыбыз дагы жалпы. Демек, стратегиялык өнөктөш бул өлкөлөр менен ар тараптуу мамилени чыңдоо, экономикалык жана маданий байланыштарды улантуу тышкы саясатыбыздын приоритети. Түрк инвестициялык фондун Бишкек шаарында жайгаштырууну ылайык көрөбүз. Фондду Кыргызстандын борборунда жайгаштыруунун финансылык гана эмес, саясий да мааниси бар. Бириккен Улуттар уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Евразиялык экономикалык союз, Түрк мамлекеттер кеңеши жана башка эл аралык уюмдарда эл аралык милдеттенмелерин татыктуу улантат деп ишендирем. Узак жана кооз сүйлөгөндөрдүн доору өттү, максаттуу, ырааттуу жана натыйжалуу аракет кылууга убакыт келди.